Тууганың менен урушуп жүрөсүңбү? Катышпай качып жүрөсүңбү? Тууганыңды ар кимге жамандап жүрөсүңбү? Демек сенин башыңа проблема бат эле келет деген сөз. Проблема бат эле келет экен. Демек сен тууганың менен кечирим сурашың керек. Сен аял болсо, эркек болсо эмнекен, сен өзүң кечирим сурашың керек. Сенден башка эч ким эмес. Сындырышың керек белиңди, мына кырстарды, текебелиңди, менменсиңдиңди баг көп турган десең сындырышың керек. Сен кечирим сурашың керек. Кайсы жол менен болсо дагы. Эркек менен аял ортосунда ынтымак болбосо, дайыма жаңжал болуп турган болсо, эч качан бул дүйнөнүн жакшылыгына, рахатына бата албайсың. Ошон сен эркек менен аял, мына силер бири-бириңерден кечирим сурашыңар керек. Мен ушуну көп айтсам эле сурайт, эмне үчүн ушинтип эле айта бересиз дейт. Эмнеге эле ушуну? Анткени ушул пайгамбар көрсөткөн нерсенин ичинде, амалдардын ичинде, кыла турган иштин ичинде эң важный 4 нерсе бар. Ошонун бирөөсү бул ата-эне менен болгон мамиле. Экинчиси балдар менен болгон мамиле. Үчүнчүсү туугандар менен болгон мамиле. Төртүнчүсү эркек менен аялдын ортосунда мамиле. Ушу төртөө камил болмойн, идеальный болмойн, бул дүйнөдө эч ким бактылыкка жете албайт. Жүрөгү тынч болбойт экен. Ошол себебин айтабыз. Демек, тооба кылыш керек экен.